Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vessalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum. Urmattu mekendeşler, urmattu aziz bir tuğandar. Bugünkü күнгө чейин tutkan orozоңуздарdı Allah Taala kabul alıp, amal kiteplerge çeksiz soğuptor жазылышына жараткан Allah'ım özü nasip etip, Allah Taala öz kudreti menen ketirgen kata kemçiliklerinizi keçirgen bolsun. Ar biribizдің үйімізде бақуатчылық, бардарчылық, имандуулық болсын. Урматтуу мекендештер, бүгүнгү Рамазан арулуктун айы теле берүүнүн негизги темасы Алла Таалага жаккан кайрымдуулук кандай берилет? Же болбосо кандай жолдор менен берилет? Мына ушу теманын айланасында Алла Таала кадыр кылганча sizlerge bir malumat berip ötöbüz. Al эми sizlerden gelgen uşul telefon çalularga dagı Allah Taala mümkünçülük berip kadır kılgança жооп bергenge hareket kılabız inşallah. Urmattуу mekendeşler, urmattуу bir tuğandar, albatta bugünkü күндө elimizdin içinde, el arasında dagı mına ушундай жоомарт insandarыбыз аябай көбөйгөн. Албетте айрыкча мына ушу ыйык Рамазан ай кирип келгенден кийин Рамазан айдын биринчи күндөн башталып эле мына ушундай кайрымдуулук, эхсан, жардам кылган мусулман боордошторубуз дагы албетте бүгүнкү күндө көп кездешет. Ошондуктан Алла Таалага жаккан кайрымдуулук, эхсандар кандай берилет, же болбосо кандай жол менен берилет? Albatta Allah Taalaga birinci sizi bizdin pendenin kılgan ibadatı bolabı, kayrımdılıkları bolabı. Uşul bir mildet kılbasa, men uşul kayrımdılık kıldım. Uşu men kayrımdılık kılgandan keyin bul üy bülöce, bul insan butuna kötörülüp şunday bir adam katarı bolup kaldı. Men uşunday jardamдар kıldım debey, mına uşunday артынан bir maktanu sözlerden alыс болгон болсо, албетте кайрымдуулукту кылып жөн эле жүргөн болсо, бул Алла Таалага жаккан эхсандар болуп эсептелет. Эми урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө мына ушул кээ бир адамдар ыйык Рамазан айында, башка күндөрү кыйналган үй бүлөлөргө, кыйналган инсандарга, жетим калган үй бүлөлөргө, же болбосо карыялар үйүнө, мына ушундай балдар үйүнө alып барып туруп, şu Halisanillah Taala dep halыс Allah'ın razılığın üçün табуу максатта alып барып туруp кайыр эхсандарды кылып атышат. Ал эми бүгүнкү күндө Allah razı olsun, mına ушундай bir жашөөбүз bir жакшы деңгээлге жетип, мына ушундай телевидениялар, же болбосо мына ушул интернет аркылуу сүрөттөрдү тартып, мына ушундай жайгаштырып, elder görüp okup atat. Bunu kээ бир insanдар туура эмес дагы bir pikirde olup, кайрымдуулукту эхсанды кылгандан кийин бул мактанбаш керек. Же болбосо мындай сүрөткөргө тартып жөнөтпөш керек, элге көрсөтпөш керек. Бул эхсандар, кайрымдуулук bir купуя жол менен болуш керек деген bir pikirlerdi айткан insanдар дагы бар. Албетте мен бул pikirlerге кошулбайм. Себеби бүгүнкү күндө кайрымдуулук кылып аткан, жардам кылып аткан боордошторубузду ушундай bir жар салып, аларга бата дуаларды берип, мына ушундай bir теле аркылуу, интернет аркылуу эгер көрсөтүп турган болсок, кээ бир ушул боордошторубуздун дагы колунда бардар инсандарыбыз бар. Алар мүмкүн ушул кыйналган үй бүлөлөрдөн кабары жок, же ушундайларга bir көңүл бурбаса, мына ушуларды көрүп туруп, бир аз болсо дагы дават, бир аз болсо дагы bir үгүт, бир аз болсо дагы bir таасири болуп, алар дагы ушу biz dagı mına ушундай бирөөлөргө кайрымдуулук кылышыбыз керек экен. Мына ушул bir insan операция болот экен, же болбосо мына ушундай bir кыйналган акыбалда турат экен деген bir сезим пайда болуп, булар дагы ошол кайрымдуулук кылганга, колдорунан келишинче кайрымдуулук кылганга булар дагы ошол аракет жасайт. Бул дагы ошо bir түрткү болот. Ал эми бүгүнкү күндө албетте ушул кайрымдуулуктарды дагы мына көп Allah razı olsun
ыйык Рамазан ай кирип келгенден кийин ушул ихсан, кайрымдуулук, жардамдар, иптарлар ушулар баары кайрымдуулукка кирет. Bir орозо туткан адамга кечкурун курсагы ачып, ачка жүрүп, суусап, bir пияла суу берип, ал эми ошо курсагын тойгозун, бул да өзүнчө bir кайрымдуулук болот. Ал адамда күчкө кирип, эртеңги ошол орозосун дагы улантууга bir күч пайда болот. Мына ушул адам дагы ушуга bir себепчи болот экен. Ошондой эле бүгүнкү күндө мына Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде жакшылыкка жарышкыла деген жери бар. Жамандыктан сактангыла, ал эми жакшылыкка жарышкыла дейт. Бул албетте кайрымдуулук, ихсан, садака, булар ошол бул жакшылык болуп эсептелет. Биз жарышыбыз керек. Колдон келсе мен көбүрөөк жардам кылсам экен, мен көбүрөөк берсем экен, көбүрөөк ушу кыйналган үй бүлөлөргө bir көңүл буруп, мындай bir жардамдарын берсем экен деген bir жарыш, bir аракеттерди кылышыбыз керек. Ал эми башка дагы bir боордошубуз кылып аткан кайрымдуулугунан дагы ушул мен дагы будан көбүрөөк беришим керек деп аракет кылыш керек. Бул жарышуу, бул соопко көбүрөөк ээ болуу максатта жарышыш болот. Урматтуу мекен. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын бул хадисинде жакшылыкка жарышкыла деген мына ушул бүгүнкү күндө мына канча инсандар кайрымдуулук кылып, канча адамдар ушундай bir кыйналган инсандарга жардам берип, бул албетте булардын берип аткан жардамы бул эл көрсүн, эл мактасын деген максатта кылбай атат булар. Эгер эл мактасын, эл көрсүн деген максатта кыла турган болсо, булар башка жолдор менен деле дүйнөсүн бере берет. Ал эми бүгүнкү күндө мына карап көрсөк, ушундай bir кыйналган үй бүлөлөргө жардам колдоруну сунуп, мына ушундай ихсандарды, кайрымдуулуктарды кылган мына ушундай bir коомдор бар, ушундай эле bir фонддор бар, ушундай эле bir жеке инсандар бар. Албетте булар дагы ошол өзүнүн ошол максаттары bir кыйналган инсандарга bir жардам колду суналы. Кур'анда дагы Алла Таала ушул бири-бириңерге көмөктөш болгула, бири-бириңер жардамчы болгула, бири-бириңер кыйналып жаткан болсо, аны bir акыбалынан кабар ал, ага дагы bir жардамдарды берип, ошо турмуш тиричилигине дагы bir жакшы болгонго себепчи болула деп аят хадистерден кабар бар адамдар көбүрөөк ушул ихсандарга, кайрымдуулукка көбүрөөк кадам койгон инсандар бар. Ал эми өзүңүздөр мына ислам тарыхына bir көңүл буруп, эгер карасак, Hazreti Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh, Hazreti Umar radıyallahu anh bul iki peygamberimizden keyingi bolun halifa, peygamberimiz menen birge жүргөн sahabeler, en tanımal sahabeler bu kişiler mına uşu ekö daima kayrımdуулukta, jakşылыкта bir-biri менен жарышып жүргөн булар. Bir-biri менен жарышып, мен көбүрөөк bir кайрымдуулук кылсам экен, мен көбүрөөк бирөөлөргө bir жардам берсем экен, мен көбүрөөк ушундай ихсандарды жасасам экен деген bir-birинин озунуп ушундай bir жарышып кайрымдуулук кылып жүргөн булар. Bir күн пайгамбарыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem бардык ушу сахабелерин чогултуп, кана эртеңги күнү бардык нерсеңерди алып келип келгиле, bir кайрымдуулук кылгыла адамдарга, жокторго, колунда жокторго, кыйналган үй бүлөлөргө ушундай bir кайрымдуулук кылгыла, үйүңөрдөн ушул бардык ушул өзүңөргө ушу көңүлдөн чыгарып алып келгиле, өзүңөргө калтырып, бала чакаңардын турмуш тиричилигине калтырып, калган нерсеңерди алып келип, bir кайрымдуулук кылгыла, элге кана ким канча деңгээлде, канча санда же канча акчада ушул кайрымдуулук кылат деген ушул сунушту айтканда, эртеси күнү бардык адамдар өздөрүнө калтырып, калган ошол элдерге бере турган ошол нерселерди алып келгенде, Hazreti Umar radıyallahu anh dagы ушул эми мен биринчи орунду алайын, мен дагы ушу Абу Бакр Сыддыктан башкасын озунуп, ушу эң көбүрөөк кайрымдуулукту мен кылайын деп бул дайыма жарышып келген. Ошондой үйүнөн көп нерселерди алып келип туруп, пайгамбар Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Umar'dan сурады, sen үйүңдө канча нерсе калтырдың, канча буюм алып келдиң кайрымдуулукка ниет кылып дегенде, мен үйүмө ушул bir 5-6 күнгө жете турган тамак аш, мен үйүмө ушул 5-6 күнгө жете турган кийим-кечекти коюп, калганын мына бардыгын алып келдим, мен бардыгынан көп алып келдим мына деп ушул сөздү айтканда, кийин Hazreti Abu Bakr Sıddık radıyallahu anh ошол үйүнөн бардык нерсесин алып келип, пайгамбардын алдына коюп, Abu Bakr Sıddık'tan Peygamber Muhammed'den сурады, sen үйүңдө эмнени калтырдың,
канча нерсе калтырдың, канча күндүк тамак аш калтырдың, эмнелерди алып келдиң дегенде, мен үйүмдө бир гана Алланы жана анын расулуну пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды гана калтырдым. Мен башка эч нерсе калтырбадым, мен бардык нерсемди алып келдим деген экен. Ошондо Хазирети Умар мен эч качан бул Абу Бакр Сыдыкты мен жеңбейт экенмин. Дайыма бул ушул менен алдында жүрөт деп ошентип сөздү айткан экен. Ошондуктан албетте бүгүнкү күндө биз ошол пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын хадисине карата мына ушундай кайрымдуулуктарга, жакшылыктарга эгер жарышкан болсок, биз албетте эки дүйнө бактылуулугуну ушундай бир колго киргизген, эки дүйнө бактылуу пенде болуп жашайбыз. Бизде телефон чалуулар бар экен, кабыл алалы. Алло, assalomu alaykum. Ва алейкум ассаламу. Aka bir so'ro bereyim dedim ele. Bere beriңиz сурооңузду. No, Kadirtün gelip kaldı. Şu Kadirtünden kanday tosobuz, kanday dualardı kılabız, kayсы günler болады, ошол боюнча так маалымат бере аласызбы? Рахмат сурооңузга. Алла разы болсун. Албетте Кадыр түн мына өзүңүз айткандай келип калды. Эртең Рамазан айдын ушул 26 күннөн 27 түнгө карай өткөн түнү эртең кечкурун ошол Кадыр түн башталат. Кадыр түндө албетте бардык дуаларды кылсак болот. Ал эми Кадыр түнүн дагы орозонун 20-сынан кийин 21, 23, 25, 27, 29 так күндөрдө айткан, бирок көбүрөөк маалымат булактарда ушул 27 түн 26 күннүн 27 түнгө караган түн Кадыр түн деп көбүрөөк булактарда айтылгандыгы үчүн биз ошол 27 түндү Кадыр түн деп тособуз. Эми албетте Кадыр түндү бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар тамак ашты жасап алып, телевизорду коюп алып, башка нерселерди коюп алып, анан Кадыр түн тостук деп чыгышат. Жок, Кадыр түн көбүнчө жай намаз үстүндө дарат, ибадат менен, зикир менен, Алла Тааладан магфират, күнөөлөрдүн катасын суроо менен, мамлекетибизге тынчыкты суроо менен, жерибизге берекени суроо менен, бала чакалардын, жаштардын келечегини тилеш менен, ушундай дуалар менен түндө өткөргөн болсок, иншалла бул дуалар кабыл болот иншалла. Ошондуктан албетте бардык зикирлерди кыла берсек боло берет. Бул жерде мына зикирди кылгыла деген көрсөтмө жок. Бардык зикир, бүт тахажжуд намаз, бардык каза намаз, нафыл намаздарды окуй берсек боло берет. Бирок мамлекет, жерибиз, элибиздин акысына көбүрөөк дуа кылсак, бул абдан жакшы болот. Дагы бизде телефон чалуулар бар экен, кабыл алалы. Алло, assalomu alaykum. Ва алейкум ассаламу. Sizge суроо менен кайрылайын дедим. Бере бериңиз сурооңузду. Оз жапканда кээде кетип калтабыз, анан ал кабыл болобу, кандай болот ошону сурайын. Түшүндүм, Алла разы болсун сурооңузга. Албетте бүгүнкү күндө абдан бир жакшы шарттар түзүлгөн. Ар бирибиздин үйүбүздө саатыбыз бар. Ар бирибиздин үйүбүздө оз жаба турган, озду кайсы мезгилде ача турган, анын дуасы, оз ачардын дуасы, оз бекитердин дуалары жазылып, 5 сомдон, 3 сомдон, 1 сомдон кээде адия кылып деле берип атышат. Ушулардын ар бирибиздин үйүбүздө бар иншалла бул. Ошондуктан ошо саат боюнча озду жабабыз, ошол боюнча, ошо саат боюнча озду ачабыз, ушул макул болот. Бирок кээде кечигип калсак, кечигип деген ошол 3:40 эгер оз жаба турган болсок, бир 3:50, 3:55, 10-15 мүнөт кечигип оз жапсак эч нерсе болбойт, ал орозобуз кабыл болот. Анан күн чыккандан кийин, анан кийин кеч калдым деп анан бир каса суу ичип, же чай ичип алып анан оз жапсак, ал күндүк орозо болбойт. Бир 10-15 мүнөт эгер ошол убакыттан өтүп кечигип калсак, ал озубузду жаба беребиз, орозо боло берет иншалла. Валлаху алам, Алла өзү билүүчү. Ошондой эле урматтуу мекендештер, урматтуу азиз бир туугандар, мына азыркы ушул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын эң ыйык болгон хадиси, ушул жакшылыктарга жарышкыла, жамандыктан алыс болгула, жамандыктан өзүңөрдү сактагыла деген хадис бул жөнөкөй айтылган эмес. Бүгүнкү күндө адамдардын көпчүлүгү жакшылыкка эмес, мына ушундай эле бирөөнү гыйбат, бирөөнү ушак кылуу, шу орозо айында дагы биз тилди көбүрөөк тыйып жүрүшүбүз керек, бирок ушунда дагы гыйбат, ушак, бирөөлөрдү ушундай жаман жолдор менен жарышкандар дагы көп кездешет. Ошондуктан бул гыйбат, ушак дагы өзүңүздөр билесиздер, динибизде өтө катуу тыюу салган, өтө катуу каралган. Муну жөн эле баягы биз бир нерсени бул жебе, бул арам, мусулмандарга бул
туура эмес дегендеге көңүл бурабыз. Болбосо бул сөздү дагы ошондой бирөөнү ушак кылуу, гыйбат кылуу бул дагы арам, ушуга биз көңүл бурбайт экенбиз. Ошондуктан биз жакшылыктарда жарышкалы. Мына ушундай эле бири-бирибиз менен кайрымдуулук, бирөөлөргө жардам берүүдө биз жарышалы. Бүгүнкү күндө Алла Таала качан мага көп бир дүйнө берет, качан мага бир миллион деген акчаларды берет, качан мага бир 100 деген санды ушундай малдарды, койлорду берет. Анан мен ушундай болгонумдан кийин башкаларга мен дагы бир кайрымдуулук кылып жардам кылам деген ойдон алыс болушубуз керек. Бүгүн жылмаюу дагы өзү садака дейт. Бирөөнүн жүзүнө карап туруп жылмайып салам берип ассаламу алейкум деп күлүп жылмайып салам берсек ушул өзү садака. Биз ол өзүбүзгө качан бир байлык келет экен, качан бизди Алла Таала бардар кылат экен, ана мен бир кыйналган үй бүлөлөргө анан жардам берем деген аң сезимден биз алыс болуп жашашыбыз керек. Ар бир инсан өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша бирөөлөргө кайрымдуулук кылыш керек. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде бирөөлөргө бир курма болсо дагы ихсан кылгыла дейт. Бир курма. Эгер бир курмага мүмкүнчүлүгүңөр болбой, өзүңөр ошол бир курмага муктаж болсоңор, анын жарымын өзүңөр жеп, жарымын дагы ошонун жарымын дагы садака кылсаңар ушул дагы болот деп хадистер бар. Биз качан биз бар болобуз, бардар болобуз, колубузда бар болот, Алла Таала ушунча дүйнө берет деп күтө берсек, анда өмүрүбүздүн акырына чейин эгер өзүбүздөн бул дүйнө жашоодо нерселер ашпайт экен, ошондон биз кайрымдуулук кыла албай калабыз. Себеби бул бүгүнкү күндөгү жалпы мусулман бордошторубуздун кылып аткан кайрымдуулуктары эртең ахиретте өтө чоң пайдасы бар. Өтө бул намаздын, орозонун, зекеттин, аждын, башка нерселердин сооптору менен бейишке кире албай турган мезгилде мына ушундай кылган кайрымдуулуктардын сооптору мына ушундай көп болуп келип, жардам кылып, шафаат кылып, мына ушундай бир бейишке киргизишке бир жардамчы болот. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө мына ушундай кайрымдуулук жолдору көбүрөөк кадам коюшубуз керек. Биз бүгүнкү күндө мына Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламда хадис бар, бир жетим калган баланын башынан сыласаң дейт, башынан сылалы кандайсың уулум же кандайсың кызым деп ушундай көңүлүн көтөрүп коюп башынан сылап койсоңор, ошол жетим калган баланын башында канчалык эгер чач болсо, мына ошого жараша амал дептерге сооп жазылат дейт. Ал эми биз бир гана чачынан сылабастан, башынан сылабастан эгер бир дүйнө нерселери менен жардам берген болсок, мунун сообун карап көрүңүздөр. Бул эсепсиз сооп. Бул кылган кайрымдуулуктардын соопторун Алла берүүчү. Пенде бербейт. Эгер пенде бергенде бул чектелип калат эле. Алла өзү берүүчү. Мунун сообу канча деңгээлде экенин эч кимибиз билбейбиз. Бирок көбүрөөк сооп алганга биз ошол бул ихсан кылганда дагы, кайрымдуулук кылганда дагы хадис бар. Жакшы нерсеңерден, өзүңөр жакшы көргөн буюмдардан ихсан садака кайрыя кылгыла деген жери бар. Анан 1 тонна картошка алсак, 1 тонна алма алсак, 1 тонна сабыз алсак, каяктагы бир чирип калган, ирип калган, өзүң бала чакаң жей турган көңүлү жок, ушундай бир майда карарып кеткен, үшүгүрүп кеткен нерселерди алып барып садака кылсак, тазасын бөлүп туруп өзүбүз жесек, бул кайрымдуулук болбойт. Кайрымдуулук дагы, садака дагы эң жакшы көргөн, өзүңө эң жаккан нерсеңди кайрымдуулук кылсаң, мына ушуну динибиз ошо кайрымдуулук деп кабыл алат. Ушуга сооп берилет. Ал эми баягы өзүңүз пайдаланбай калган, бир чекеде калган, кийилбей калган кийимиңизди же болбосо бир өзүңүз да бизде да телефон чалуулар бар экен, кабыл алалы. Ассаламу алейкум. Ва алейкумуссалам. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкумуссалам. Абдулла тахсир кандайсыз? Алла разы болсун, жакшы, өзүңүз жакшысызбы? Алло, Bizde telefon байланыш үзүлдү, байланышка аракет кылалы, Алла разы болсун. Мына ушундай эле урматтуу мекендештер, кайрымдуулуктун дагы ушундай бир эреже жолдору бар. Ошондуктан жакшы нерселерибизден кайрымдуулук кылган болсок, иншаллах, мына ушундай соопко да көбүрөөк ээ болобуз. Баягы элибизде сөз бар го, акиретте кыямат күнү көргөн дагы, көрбөгөн дагы арманда, жеген дагы, жебеген дагы арманда деген сөз бар го. Мунун мааниси мындай. Бүгүн канча намаз окусак, канча ибадат кылсак, канча кайрымдуулук кылсак, ахиретте барсак дагы арманда болот экен. Себеби ушундай бир бейишке Алла орун берген болсо, үстүбүздөгү бейиштеги мөмө чөмөлөр биз турган бейиште жок болот экен. Ал жерде дагы ушундай бир таттуу, ушундай бир кооз жерлер болот экен. Ошол эле өкүнөт экенбиз. Арман кылат экенбиз, дагы кичине бир ибадат кылып, көбүрөөк дагы бир буюмдарына кайрымдуулук бергенимде, Алла Таала мага ошол жерден орун берип, ошол жердин мөмөлөрүнөн жейтилем деп. Ал эми
көрбөгөн, кылбаган эми бул көп өкүнөт, көп арманда болот. Себеби бейишке girүүнүн өзү дагы bir чоң bir неамат. Бейишке girүү өзүнчө bir бул чоң bir деңгээлдеги иш, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү күндөгү ар бир кылып аткан жакшылыктарыбыздын аягы эмнеге барып такалат? Ушул бейиштин жолуна bir жолдомо алабызбы? Бейишке bir орун алабызбы деген бардык ушу ниет менен кылып атабыз. Бүгүн бирөөлөрдүн кылып калган кайрымдуулук телевидение көрсөтөбү, интернет аркылуу элге тарап көрсөтүп атабы. Biz аларды жаман көрбөйлү. Аларды биз ар кыл сөздөр менен аларды жаманатты кылбайлы. Албетте кылган кайрымдуулуктарын Алла кабыл алсын. Ким эгер ушундай ачык кайрымдуулук кылган болсо, башка бир кайрымдуулук анчамча эсине келбеген, мал дүйнөсүн каяка жумшашты билбеген бардар боордошторубузга дагы бир түрткү болот, даават болот да. Ал эми мына ушундай эле бүгүнкү күндө мына теле аркылуу да канча инсандарга мына ушундай элге керек болгон сөздөрдү, маалыматтарды жеткирип атабыз. Бул дагы өзүнчө иншалла телевидение иштегендерге да бир чоң соо, бир чоң даават болуп атат. Ал эми урматтуу мекендештер, урматтуу аз бир туугандар, бизге ушул бөлүнгөн убактагы соңуна жетиптир. Ошондуктан туткан орозоңуздарды Алла кабыл алсын, берген кылып аткан кайрымдуулуктарыңызды, берип аткан орозо питирлериңиздерди, окуп аткан тарава намаздарды, бардык кылган ибадаттарды жараткан Аллахым кабыл алсын. Ал эми кийинки көрүшкөнчө ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.